Түркменстандын президентинин Казакстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында түзүлгөн келишимдерди саясаттануучулар жана аналитиктер жогору баалашууда. Казакстан Түркменстан аркылуу Иранга жана андан ары Перс булуңуна түз чыгуу мүмкүнчүлүгүн алат. Ал эми Түркменстан Казакстан аркылуу Кытайга, Орусияга жана Европа өлкөлөрүнө чыга алат. Мындан тышкары саясаттануучу Тайыр Егмановдун айтымында эки өлкөнүн өз ара аракеттенүүсүнүн маанилүү багыты Каспий деңизинин экосистемасы сактоого биргелешип катышуу болуп саналат. Я, наверное, не преуменьшу, если скажу, что мы... Балким Каспийдин макамын жөнгө салуу үчүн ондогон жылдар бою дипломатиялык иштерди жасадык десем, аша чапкандык болбос. Анткени суу акваторияларынын кантип бөлүшү, нейтралдуу суулар барбы же, мисалы алардын кантип бөлүштүрөбүз, ушундан көз каранды. Шельфтердин маселеси жана башкалар. Түркменстандын Каспий боюндагы мамлекеттердин бир бөлүгү катары бардык бул дипломатиялык процесстерге катышкан. Бул бир жагы. Экинчи жагынан биз азыр экология жана суу боюнча дагы кызматташууга аргасыз болобуз. Бул Каспий деңизинин тайыздап бараткан маселеси. Бул тууралуу биздин президент БУнун аянтчасында да айткан. Даже на площадке ООН. Ошол эле учурда Казакстан менен Түркменстан санариптештирүү жаатында өз ара аракеттенүүнү күчөтүү боюнча макулдашышты. Мисалы өлкөлөр Маңгыстау облусундагы Темир Баба участогунда жана Түркменстандагы Бекташ аймагында жер астында оптикалык була линиясын куруу боюнча биргелешкен долбоорлорду баштоону көздөөдү. Жаңы линия эл аралык байланыш каналдарынын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн бир топ жогорулатууга, аймактык кошумча санариптик маршруттарды түзүүгө жана Борбор Азиянын транзиттик дараметін чыңдоого мүмкүндүк берет. Что это даст для страны? Бул өлкөгө эмне берет? Биринчи кезекте бул экономикалык эффект берет. Ошондой эле бул тарифтин транзиттин диверсификациялоо үчүн жасалууда. Барыбызга белгилүү болгондой, азыр тарифтин транзити жыл сайын өсүүдө. Орточо эсеп менен берилүүчү маалыматтын көлөмү 1,5тен 2%га көбөйдү. Бул эл аралык операторлор, башка өлкөлөрдүн операторлору менен байланыш түйүндөрүн көбөйтүү үчүн жасалууда. С операторами других стран.